Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу эрниз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 892964544 89250 Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Кыргызстанда ыйык Ороз айы 23 мартта башталат. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай 22 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Ислам шариятында Ороз айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүшүнө карап аныкталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгерде кандайдыр себептер менен силерге ай көрүнбөй калган болсо, анда айды 30га толтуруп эсептегиле деп буйруган деп айтылат муфтияттын билдирүүсүндө. 2023 жылдын 23 март күнү Орозо айынын 1-күнү болуп бекитилсин. 2023 жылдын 22 мартында өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы башталсын. Фатваны аткаруу бардык Кыргызстан мусулмандары үчүн шариаттык милдет болуп эсептелинет. Жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырмалануусу мүмкүн экени эскертилди. Булак суу беркечи. Садыр Жапаровго депутат катышкан мушташ боюнча маалымат берилди. Президент Садыр Жапаровго жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кабиров тарабынан жаранын сабалуу фактысы тууралуу маалымат берилди. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы Ербол Султанбаев соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ички иштер министрлигине болгон окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырылды. Бул жүрүм-турум мындай рангдагы мамлекеттик кызматкердин этикасынын стандарттарына туура келбейт деп жазган ал. Белгилей кетсек, буга чейин Бишкектин ресторандардын биринде мушташ тартылган видео соц тармактарга тараган. Ал эми мушташка катышкандардын бири депутат Жаныбек Кабиров экендиги айтылып, айрым маалыматтар боюнча ал мекеменин күзөт кызматы менен чырдаша кеткени маалымдалган болчу. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кабировдун үстүнөн арыз түшкөнүн маалымдаган. Булак суу беркечи. Аксыдагы өрттөнүп жаткан оорукананын имаратынан 134 бейтап эвакуацияланды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова Жалал Абад облусуна жөнөп кетти. Акыркы маалыматтар боюнча оорулуулар башка бөлүмдөргө которулуп, бейтаптар эвакуацияланды. Ал эми кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жок экени айтылды. Жеринде тиешелүү кызматтар иш алып барууда. Булак суу беркечи. Кытайда болгон жер титирөө Кыргызстандын аймагында сезилди. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кабарлангандай, 13 мартта саат 3:01 Кытайдын аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Алай районунун Эркештам жана Нур айылдарында 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматка ылайык, жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак суу беркечи. Дүкөнчүдүн ордуна башка бири отурса айып салынат. Салыктын жаңы талаптары. Жогорку кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева сунушталып жаткан салыктын жаңы бир талабын айтып нааразы болду. Учурда парламенттин тармактык комитетинде салык кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жатат. Эл өкүлү жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган жеке ишкерлердин бирөөнү жалдап иштетүүгө укугу жок деп жатасыңар. Туурабы ушул деп сурады. Ага экономика жана коммерция министри Данияр Амангадиев ооба, баары туура деген жооп берди. Эми бир адам эгин таласында жалгыз иштеши керекпи? Ал эми дүкөнчү 365 күн эч жака чыкпай отурабы? Эгер ордуна бирөөнү коюп, башка жумушу менен кетсе, юридикалык жак катары карап айып саласыңар. Бул кандай болот? Ал ооруп калышы мүмкүн. Бир жака барууга туура келет, деди Сурабалдиева.
Анда Амангелдиев патент менен иштегенде дагы бир адамга жазылып, аны менен экөө соода кылганга мүмкүнчүлүгү жок экенин, мында да ошол эле принцип колдонулуп жатканын белгиледи. Анда жүрүңүз, экөөбүз тең каалаган шаарга баралы да дүкөндөрдү көрөлү. Иш жүзүндө кандай болуп жатат? Кичинекей киоскеде эгин таласында бир адам 365 күн иштебейт. Ал бирөөнү жалдайт, карындашыбы же тууганыбы, ким болсо да. Анан аларды автоматтык түрдө юридикалык жакка которуп жатасыңар. Мындай учурда жеринде салыкчынын кулуна акча берип бүтүрүшөт. Региондо чуу түшүп жаткан элди тынчсыздандыруунун ордуна экономика министрлиги талаптарды катаалдаштырууга барып жатасыңар. Мунуңар кичинекей иш кылып, нанын таап жеп жаткан катмарга таасир этет, деди депутат. Булак Спутник кежи. Деңиз бөлтүрүк жубайынын айткандарын четке какты. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери СИЗОдогу Деңиз бөлтүрүккө барышты. Маалым болгондой, ЖКК Кумтор Голд Компани жаактын мурдагы тышкы башкаруучусу Деңиз бөлтүрүктүн жубайы Элмира Алпыспаеванын билдирүүсүн эске алды. Соц тармактарда ал күйөөсү кыйноого алынышы мүмкүн экенин айткан. Үстүздөгү жылдын 10 мартында УКМКнын СИЗОсунда жаткан Деңиз бөлтүрүккө УКМКнын кызматкерлери барып, жубайынын көйгөйлөрү боюнча баарлашты. Улуттук борбордун өкүлдөрү менен болгон баарлашууда Деңиз бөлтүрүк жубайынын сөздөрүн четке кагып, эч кандай кыйноолорго кабылбаганын билдирди. Буга чейин бөлтүрүктүн оң билегинде шишик бар экенин анын жубайы билдирген, ал кысымга кабылган деп божомолдогон. Эске салсак, 2022 жылдын сентябрь айында бөлтүрүккө бир нече беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн версиясы боюнча Кумтор Голд Компани жаактын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилген. Булак Назар Ньюс кежи.